Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Кара Суу базарынын жанында жайгашкан Киров айылынан сатыла турган арзан бага коюлган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу мындай Полторашка тибиндеги үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер бул Киров айылы туугандар. Анан эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара Суу базарына жетпеген жерде почти Кара Суунун центринде жайгашкан жанагы чоң Кара Суунун мечитин билесиздер. Ошол мечиттин эле бет маңдайындагы ушул асфальт көчөгө кирип, бул жакка түз жүрүп келсеңиздер, мына жакта заправканы көрүп аласыздар. Россия деген заправка бар экен. Ал жакка жетпегенде же ошол тараптан эсептегенде экинчи көчөгө киресиздер, дагы 200 метр жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан ушул жерден солго бурулуп бул жакка карап дальше кете турган болсоңуздар, Кара Суу базарына карап дагы бет алсаңыздар болот туугандар. Кара Суу базарына жакын экен, мындай айтканда пешком эле барып келип турасыздар. Сиздерде ушул көчөнүн сол тарабында сатыла турган ушул үй жайгашкан. Срочно сатка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Толук курулушу бүткөрүлө элек үй туугандар. Сиздерге деле плюс болот. Кийин алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, кирип жашай бересиздер туугандар. Абасы таза, тынч, сонун жер экен. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, жери 4 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу бар, таза суу бар, свет бар. Анан природный газ болсо жакынкы жерлерге келип калыптыр. Бул жака дагы секин акчасын төлөсөңүздөр газ дагы келет экен туугандар. Мына ушундай. Жери 4 соток. Мына жерде гараж бар экен. Машинаңыздарды кийин алып келип тототуп койсоңуздар болот. Агын суу бар, таза суу бар. Так. Окей. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Так. Мына ушул чоң бараттан ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде асты стяжка туугандар. Мына сливтер кеткен бүт бардыгы. Жери 4 соток экен. Мына ушундай көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген, чоңоюп кадимкидей мөө берип калган учуру, төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган. Бул жакта болсо гүлдөрдүн мына ушундай түр-түрлөрү бар экен туугандар. Так, азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баасы болсо туугандар, видеонун аягында сөз менен айтылат. Албетте эле ээсине чаласыздар, келип көрүп толук маалымат аласыздар. Жер 4 соток, бирок мындай кеңирлүү экен. Байкотасыздарбы? Мына ушундай. Мына үйдүн бул тарабында 1,5-2 метр место дагы калтырылган экен. Бул жагы болсо границага салынган экен. Мына үй тууралуу маалымат берип баштайын. Жалпысынан экөөнү кошкондо 10 бөлмөдөн турган үй. Мына жагы 6 бөлмө, биринчи кабаты 3, экинчи кабаты 3 бөлмө. Бул жагында болсо экинчи кабаты 3 бөлмө, ылдый тарабы 1 бөлмө туугандар. Себеп дегенде ал жерде кухнясы, анан гараждын орду дагы бар, ошол себептен бул жагы азыраак болуп калат экен. Салынганына, бүткөрүлгөнүнө 10 жыл болуптур туугандар. Эми азыр баласына салынган үй экен эле, эми шартка байланыштуу бош турган үйүн сатыкка коюп атыптыр туугандар. Негизинен өтө сонун экен, шаарга деле жакын, жанагы Кара Суудагы чоң мечитке деле жакын, Кара Суу базарына деле пешком барып келе берсеңиздер болот. Локациясы өтө сонун. Анан байкотасыздарбы, сонун тынч жер экен туугандар. Мынакей ушундай көрүнүштө. Крышалары шипр менен жабылган туугандар. Анан бул үйүбүз камкыш менен тургузулган. Биринчи кабатында сейсмопоездар кеткен. Фундаменттери деле бийик болуп эле куюлган экен. Көрүп атасыздарбы? Бул биринчи бөлмөсү, подвалы. Электромонтаждары бүткөрүлгөн. Мына ушундай. Бул жагы подвалы туугандар. Көчөттөрдү эгип коюптур. Гүлдөрдү дагы эгип коюптур, көрүп атасыздар. Мына жагында даяр тепкичи дагы бар, чыгып бара бересиздер. Окей туугандар. Так, крышаларын көрүп атасыздар. Шипр менен жабылган, электромонтаждары бүткөрүлгөн. Айнек терезелери деле коюлган. Бул жагы дагы бир бөлмөсү. Мына жагында дагы бир бөлмөсү бар экен. Асты мына ушундай. Бул үйүбүз албетте эле күнгөй тарапта жайгашкан.
Мына үйдү дагы мындай жерди эконом кылып, кире бериш бир сонун жерге салып коюптур. Ошол себептен дагы жери чоң болуп көрүнүп атат. Мектеп, бала бакча, мечит, Кара Суу базар бүт бардыгы жакын туугандар. Мына бул дагы бир бөлмөсү, кухняга болсоңуздар болот. Мына биринчи кабаттын сейсмопоиск колонналары бар. Гараждын орду туугандары кирип келесиздер машинаңыздар менен. Эки үйдү бириктиргенде таза 10 бөлмө чыгат экен туугандар. Ушундай. Эми албетте эле өзүңүздөр туугандар келесиздер, кийин толук маалымат алып кетесиздер дегендей. Анын себеби дегенде бул жерде туугандар жердин баасы эле кымбат экен. Бул мындай даяр эле үй $45,000 туугандар. Анан ала турган реальный адам болсо дагы түшүрүп беребиз деп атат ээси. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү $45,000 жакшы кеми болот. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, келиңиздер, сууралашыңыздар. Ушундай жакшы баага коюлган үйдү колдон чыгарбаңыздар.